эмне себептен үй талаш болду? Кайнене келин болгон. Кайнене келин отношениясы апам менен негизи бул нерсе апам биздин үйгө келин болуп келгенден башталган. Апам өзү сүйүп, өзүнүн көңүлүнөн чыгып, ыраазычылыгын алдырып күйөөгө тийген эмес. Апамды жөн эле алып качып келишкен. 4 эркек 4 колунан кармап туруп эле кийимин чечип туруп, халат тийгизип, жолок салынтып, көшөгөнүн артына отургузуп коюшкан да. Анан апам өзү негизи үй бүлөсүнөн баардыгы окугандагы апам эмне окубай калган. Өзүнүн апасы оорукчан болуп, ошол 10 жыл 15 жыл тайнен постелде жатып калган, ошол адамды карап калган апамчы. Ал жакта өмүр бою апасын карап келди, кичинекейинен. Бул жакка келип, бул жакта 25 жыл өмүр бою туугандарына, кайын журтуна, балдарына кызмат кылды. 6 жыл 7 жылда 5 балалуу болду. Жыл сайын погодки да. 2 погодки болуп калса жинде болуп калабыз го, ал убакта 5 бала подряд да. Это вообще невозможно. Еще и 14-15 киши бир үйдө жашачубуз да. Апам ал жактын мындайча айтканда служанкасы болчу да, өзүнүн жашоосу жок. Только бирөөлөргө кызмат кылган, 3 мал ар кандай тамак кылган, жай сайын усталарды баккан, ушундай болгон. Өзүнүн жашоосу жок болгон, өзүн унутуп койгон да. Тынган эмес, тиштеринин баардыгы түшүп калган, ден соолук кеткен, энергия кеткен. И, конечно, нерв, мээ кетет да. Биз чоңойгондон кийин, апамдын укугун коргой баштагандан кийин, апам бир аз өзүнүн сыйын билип, өзүнүн өздүгүн билип баштагандан кийин, конечно, уже сөз кайтаруулар, жок кыла албаймын, колумдан келбейт деген нерселер, неудобная женщина болуп башталганда элдин баардыгына жакпай баштайт. Ал кайненеге тим более жакпайт. А кайнене келин деген өмүр бою мага милдеттүү деген түшүнүк менен жашап келет да. Өзүнүн тиричилигин кылып жүргөн эле үй бүлөгө келин келсе, эртең менен турбайт, жеген тамагын артынан жыйнабайт. Ошондой үй бүлө болуп калышат го, инвалидтерге окшопчу. Келин кылыш керек баардыгын деп. Ошондой үй бүлө болуп калган. Ага анын кыздары кошулуп калган. Кыздарынын деле өзүнүн үйү бар болсо деле баары бир апасына келип көнүп калган, бизге аралашып, личная граница деген, өздүк жашоо деген нерсе жок болуп кеткен да.